Колоңсодон арылуунун жаңы ыкмасы табылды. Окумуштуулар жасаган ачылыш. Дезодоранттар адамдын колтугу жана денесинин дагы башка жерлериндеги жытты кетирет. Окумуштуулар мындай каражаттар теринин микрофлораларын алмаштырып сезгенүүгө алып келерин айтышууда. Адистер синк кычкылы менен аралашма жасоого көңүл буруп жатышат. Бул элге кеңири тарап кеткен дезодоранттардан да майнаптуу болуп чыккан. Адамдан бөлүнүп чыккан тер белгилүү бир жытка ээ эмес. Адамдын жагымсыз жыттанып турушу кишинин терисиндеги микробтордон улам пайда болот. Алардын кээ бири тердин курамындагы органиканы жеп, анын ордуна көзгө көрүнбөгөн учуп чыгып турган нерселерди бөлүп чыгарат. Азыркы дезодоранттардын көбү адамдын колтугу жана денесинин дагы башка жерлериндеги жыты жок кылат. Окумуштуулар мындай каражаттар теринин микрофлораларын алмаштырып сезгенүүгө алып келерин айтышты. Синк кычкылы бактерияга каршы касиетке ээ болгондуктан стоматологияда тиш жууган пасталарды жасоодо жана ар кыл медициналык каражаттарда кеңири колдонулуп келет. Акыркы учурда аны ачык жараларды дезинфекциялоо жана терини тиккен учурда пайдаланып келишет. Эксперттер синк кычкылынын аралашмасы сезгенип кетүүнү гана жок кылбастан, май кислотасы бөлүп чыккан бактерияларды да жок кыларын байкашкан. Жагымсыз жыт аталган бактериялардан жаралары айтылып келет. Колоңсодон кутулууну кааласаңыз, колтуктун колоңсосу адамдарды бир топ ыңгайсыздыкка салып түйшүк жаратат. Мисалы, терге кошо жыттын чыгышы, кийимдердин колтугунда тактардын калышы, ал так менен жытты кетирүү максатында кийимди бат-баттан жууп, бул түйшүктү кантип жеңилдетип колоңсодон арылууга болот. Эмне үчүн тер дейбиз? Адамдын организминде 2 миллионго жакын тер бездери бар. Алар жалпысынан бир суткада 600-900 грамм тер бөлүп чыгарышат. Кээде тер бөлүп чыгаруунун өлчөмү, мисалы, күн абдан ысыкта же адам кара күч эмгеги менен алектенгенде 1400 граммга чейин жетет. Мындан тышкары тердин көп бөлүнүп чыгышына суусундуктарды көп ичүү, бөйрөктүн оорусу, гепатит, кант диабети сыяктуу дарттар, ысыкта синтетикалык кийим кийүү да себепчи болот. Толкундануу, корку да көп тердөөгө кошумча. Тер бездери дененин температурасын бир калыпта кармап туруу үчүн керек. Ал эми көп тердөөнүн жана колоңсонун келип чыгышына келсек, ал төмөндөгүчө түшүндүрүлөт. Адамдын терисин 182 000 түрлүү микроорганизмдер байырлайт. Мунун 100 000ден ашык түрү колтукта кездешет. Эгер адам бат-баттан жуунуп турбаса, атайын каражаттарды колтукка сүйкөбөсө, анда колтуктагы микробтор нымдуу, ысык чөйрөдө бат көбөйүшөт. Анан терини, тер алдындагы безди сезгентишет. Ушундан улам тер көп бөлүнүп чыгып, жагымсыз жыттын чыгышы күчөйт. Башкача айтканда, гигиеналык эрежелерди сактабоо колоңсого алып келет. Мындан тышкары микробтор ар кандай калдыктарды бөлүп чыгарышат. Ал калдыктар да колтуктун жаман жыттануусуна алып келет. Тердин жыты адамдын ичкен тамагына да жараша болот. Мисалы, адам ышталган балык, салок, колбаса, пияз, сарымсак жесе, ичимдик ичсе, тер сасык жыттанат. Андыктан көчөгө чыгаарда аталган азыктарды жегенден, ичкилик ичүүдөн мүмкүн болушунча баш тарткан жакшы. Ал эми майлуу эмес күрүч тамактар, тамакка петрушка, сабиз жана сүт азыктарын колдонсо, тер дегенде сасык жыт чыкпайт. Ысыкта тердин көп бөлүнүп чыгуусун шарттоочу татымалдарды, мисалы, ачуу, кызыл калемпир, мурчту да колдонбогон оң. Гипергидроз. Ашыкча тердөөчүлүк медицинада гипергидроз деп аталат. Латынчадан которгондо гипер күчөө, гидро суу дегенди билдирет. Мунун себептери бир топ. Жайында синтетикалык кийимдерди көп кийүү, дененин температурасын жөнгө салуу, симпатикалык нерв системасынын бузулушу. Мындай учурда тери бездери катуу иштеп, адам азыраак иш кылса же азыраак эмоция калтырса деле колтук тердей баштайт. Ал эми терде көбөйгөн микробтор жогоруда айтылгандай жагымсыз жыт чыгарышат. Эндокриндик системанын, бөйрөк үстүндөгү без, алкын бези, жыныс бездери жана башка иштөөсүнүн бузулушу, кан айлануунун жана зат алмашуу процессинин бузулушу. Кутулуу үчүн керектүү каражаттарды пайдаланганга да болбой көп тердөө улана берсе, сөзсүз дарыгерге кайрылып текшерилүү кажет. Табигый жол менен тер бездери иштөөсүн басаңдаткан кезде, тактап айтканда 60-70 жаш куракта гана ашыкча тердөөдөн кутулууга болот. Тердөөгө каршы каражаттар. Колтуктун тердөөсүнөн арылууну эң жөнөкөй каражаттардан баштоо керек. Мисалы, фармедрон, синк жана теймуров пастасы, гексаметилентетрамин. Булардын ичинен гексаметилентетраминди сүйкөө абдан жакшы жардам берет. Мунун ампула жана эмульсиясы да бар. Сүйкөгөндө таасири 2-3 күнгө жетет. Аталган дарылар кээ бирөөлөргө колдонгондо аллергия берүүсү мүмкүн. Андыктан этият болуу кажет. Глутаралдегид танин менен да колтукту сүртүүгө болот, бирок бир жаман жери буларды узакка колдонуу терини дүүлүктүрүп, аллергияга алып келүүсү ыктымал.
дезодоранттар жана антиперспиранттар. Булардын курамындагы алюминий, цинк, темир жана башкалар тердин көп бөлүнүп чыгышына, бактериялардын көбөйүшүнө бөгөт коет. Курамында триклозан бар антиперспирант терде жытты узакка чыгарбайт. Жөнөкөйлөрүнүн терди узак убакытка жана чектөөгө кудурети жетет. Терге жана бактерияга каршы курамында трикзолан бар жана балдар үчүн чыгарылган самындарды колдонууда көп тердөөгө жеткирбейт. Колоңсодон арылууга дагы кеңештер. Бат-баттан жуунуп туруу зарыл. Жайкысын 2 күндө бир киринүү ылайык. Самынды көп колдонсо терини кургатып жиберет. Андыктан гель менен жуунган дурус. Гель денедеги кирди гана кетирбестен терини жумшартып жакшы жыттантат. Колтуктагы жүндөрдү кыркып же кырып туруу кажет. Ысыкта пахтадан жана зыгырдан жасалган кийимдерди кийиңиз. Бул абаны жакшы өткөрүп, көп тердөөгө алып келбейт. Үй шартында даярдалуучу каражаттар: 250 грамм сууга эмендин 40 грамм кабыгын кайнатып, ага 1 дана лимондун ширесин кошуу кажет. Кебезди кайнатмага малып, колтукту сүртүңүз. Бул ыкманы бир күндө бир нече ирет колдонуу кажет. 2 литр сууга 6 аш кашык ромашканын кургатылганын салып кайнатып, анан 1 саат тыныктырып коюу зарыл. Анан кайнатмага 2 чай кашык аш содасы кошулуп, колтукка сүртүлөт. Конокко барганда сумкаңызга лимонду сала жүрүңүз. Колтукту лимондун бир кесим менен сүртүү бир нече саатка колоңсонун жытынан арылтат. Кийимиңизге да так калбайт. Эртең менен идишке 1 чай кашык сода салып, үстүнө бир аз суу куюп, колтукка сүртсөңүз дагы бир топ убакытка тердебей жүрөсүз. Жамбаштын, жыныстык органдардын жана колтуктун айланасында тер бездери көп кездешет. Тер бездери адамдын маанайына жараша жыт чыгарып турат. Мисалы, адам жинденгенде, депрессияга түшкөндө денесинен жаман жыт бөлүнүп чыгат. Ал эми адамдын маанайы жакшы кезде денеден жакшы жыт бөлүнүп чыга баштайт. Колумду көтөргөндөн уялам. Көкөйгө тийген колоңсодон арылуунун жолдору. Күн жылый баштаганда, бөтөнчө аптап болгондо бирден бир көйгөй дене бойдун тердегени башталат. Ал эми колтуктун тердешинен жагымсыз жыт дагы чыгат. Аны колоңсо деп атап жүрөбүз. Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги дермокосметолог, эстетикалык медицина адистеринин коомунун төрайымы Айнура Сагынбаевага кайрылып, колоңсодон арылуунун жолдору тууралуу сураштырып көргөн. Колоңсо адамды бушайманга салат. Бул көйгөй менен көптөгөн адамды кабыл алып келем. Бейтаптар ушунчалык тердейм, уялам, тажадым десе, мырзалардын көбү саламдашкандан, колумду көтөргөндөн тартынам деп келишет. Колоңсо канчалык бир деңгээлде кишиге чектөөлөрдү коюп коет экен, адам өзүн ыңгайсыз сезип, кенен жүрө албай калат. Мындан улам дискомфорт, тынчсыздануу, анча-мынча стресс пайда болот. Жыт териден чыкпайт. Колтуктун тердөөсүнө теридеги майда бездер таасир берет. Ал бездер жайында жана жазында тагыраак ысыкта катуу иштеп баштайт дагы суу чыгарат. Теридеги сууга бактериялар кошулганда жагымсыз жыт пайда болот. Жыт теринин өзүнөн чыгат деген түшүнүк туура эмес. Мындан тышкары колоңсо нервдик системадан, брюсселез, бөйрөк оорусу, өңдүү илдеттерден дегеле дене табын көтөргөн дарттардан келип чыгат. Колоңсо түп тамыры менен жоголбойт. Муну жугуштуу же тукум куйт деп дагы айта албайбыз. Медицинада так далилденген эмес. Тердин чыгышы нормалдуу көрүнүш, бирок ал ашыкча чыгып, ага жагымсыз жыттар кошулганда күрөшүү керек. Арылуунун жөнөкөй жолдору. Учурда колоңсо менен күрөшүүнүн түрдүү ыкмалары бар. Алгач хирургиялык эмес жолуна токтолсок, колтугу нормалдуу тердегендер дезодоранттар сыяктуу каражаттарды эле колдонсо болот. Анын бир күндүк жана кайсы бир убакытка чейин натыйжа бере тургандары бар. Экинчи жолу ботекс, инъекция. Мындай атайын жасалган препараттарды колтукка аттырышат. Процедура 10-15 мүнөт убакытты алат. Ал 3 жолу жасалышы керек. Биринчисинде жыт бир аз убакытка азаят, экинчи жолкусунда 7 айлык мөөнөткө, андан кийинкисинде 1,5 жылга азаят. Хирургиялык ыкмалары. Операция жолу аркылуу колтуктагы тер чыгарган майда бездерди алып салабыз. Бул нерсенин жыйынтыгы 3 жылга жетиши мүмкүн. Дагы бир жолу колтуктагы тердеген жердин бардыгын кесип алып салышат. Эффект жакшыраак болот, бирок чоң тырык калат. Мындан улам колду көтөрө албай калышат. Аябай тердеген эркектер айырмасы жок, кесип эле салганыңыз оң деп айтышат. Кадыресе нерселерге көңүл бурсак, колоңсо менен күрөшүүдө жөнөкөй гигиеналык эрежелерди сактоо керек. Мисалы, күн сайын сууга түшүп, денеңизди таза кармаңыз, терчил болсоңуз, бүгүнкү кийимди эртең кийбеңиз, марганцовка менен колтугуңузду чайкап койсоңуз болот. Синтетика кийимдерден көрө пахтадан жасалган кезнемеден тигилгендерди кийиңиз. Жеген тамагыңызга көңүл буруңуз. Тамактын эфир майлары канга, териге сиңет дагы, ал тер менен чыгат. Баса колтукту түктөн таза кармоо туура. Түк бактериялардын көбөйүшүн шарттайт. Колоңсо менен күрөшүүдө өзүн билемдикке салып ар кандай ыкмаларды колдонбоңуз. Адис менен кеңешкениңиз оң.